Кыргыз өлкөсү коронавирустан каза болгондордун саны боюнча дүйнөлүк рейтингде 31-орунда. УКМК Алмазбек Атамбаевдин абалы тууралуу үн катты. Бишкек шаарынын тургуну: моргтон бизге башка адамдын сөөгүн берип коюшуптур. Назира Айтбекова: денем көрүнгөн сүрөттөр, каалооңорду аткаргыла, капастан чыккыла деген чакырык. Бишкек шаарынын тургуну: моргтон бизге башка адамдын сөөгүн берип коюшуптур. Кечээ өлүкканадан бизге такыр башка адамдын сөөгүн беришиптир. Биз үй бүлө мүчөлөрү баарыбыз бул вирус менен ооругандыктан кепинди ачууну туура көрдүк. Жыйынтыгында анда бейтааныш адамдын сөөгү оролуптур. Апам аны дароо артка кайтарып таятамдын сөөгүн алып келди. Саламаттык сактоо министрлиги сөөктү берүү алгоритмин өзгөртсө туура болчудай деп жазган. Кыргыз өлкөсү коронавирустан каза болгондордун саны боюнча дүйнөлүк рейтингде 31-орунда. Бүгүн 20-июлга карата Кыргыз өлкөсүндө коронавирус жана пневмония жуктуруп алгандардын саны 611 кишиге көбөйүп, дагы 34 бейтап каза болду. Муну менен өлкөдө коронавирус жана пневмония жуктуруп алгандардын жалпы саны 27143-кө жетти. Ал эми каза болгондордун саны 1037 адамды түздү. Бул көрсөткүч менен Кыргыз өлкөсү каза болгондордун саны боюнча дүйнөлүк рейтингде 31-орунга жайгашты. Бул тууралуу коронавирустук абалга көз салып жаткан дүйнөлүк сайтына жарыяланды. Андагы статистикалык маалыматка таянсак, Кыргыз өлкөсү коронавирустан каза болгондордун саны боюнча Португалиядан кийинки 31-орунда турат. Статистикага ылайык катталган өлүмдөрдүн саны боюнча алдыңкы орунда Сан-Марино, Бельгия, Андорра, Улуу Британия, Испания, Италия, Швеция, Франция, Чили жана АКШ турат. Ал эми коңшу Казакстан 99-орунда экендиги көрүнөт. УКМК Алмазбек Атамбаевдин абалы тууралуу үн катты. Экс-президенттин абалы тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Мекемеден ырасташкандай, Атамбаев өзү ден соолугуна байланыштуу даттанган эмес. Кан басымынын төмөндөшү байкалган жок. Ошондой эле ал камактагы түзүлгөн шартка нааразы эмес. Адвокаттар ага дайыма барып жолугуп турушат. Туугандарына дагы жолугушууга тыюу салынган эмес. Банкоматта кезек талашкандар мушташа кетишип, бир аял тебелендиде калып каза болду. Түркмөнстанда Лебап облусунун Фарап районунда банкоматта кезекке турган кишилер мушташа кетип, бир аял кайтыш болду. Бул тууралуу Азаттыктын аймактагы кабарчысы билдирди. Фарапта банкоматтардын алдында күнүгө кезек. Кишилер 45 градус ысыкта турууга мажбур. Бул жерлерде күнүгө уруш болуп турат. Ушул аптада ушундай бир мушташтан бир аял өлдү, деди ал. Анын айтымында кайгылуу окуя 20-июлда болгон. Дайхан банкынын банкоматында кезекке тургандар мушташып, 65 жаштагы аял тебелендиде калган. Ал ооруканага жетпей жолдо үзүлгөн. Дайхан банк аялдын өлгөнү тууралуу маалыматты тастыктап, бирок анын өлүмүнө кан басымынын көтөрүлүп кеткени себеп болгонун билдирди. Бул арада Азаттыктын Түркмөн кызматы банкоматтарда акча тартыш экенин, банкоматтар жайгашкан соода борборлору жабылганын маалымдады. Экс-кеңешчи Икрамжан Илмиянов жатак абакка которулду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси, Шоопур деген каймана ат менен таанылган Икрамжан Илмиянов жатак абакка которулду. Маалыматты репортерго жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Самат Калыков тастыктады. Басма сөз катчы учурда Илмияновдун жатак абакка которулушу боюнча толук маалымат даярдалып жатканын айтты. Буга чейин бир катар басылмалар өздүк булактарына таянып, Икрамжан Илмияновдун жатак абакка которулганы тууралуу жазып чыгышкан. Атамбаевдин учурдагы президенттик аппараттык жетекчисинин орун басары болгон Икрамжан Илмиянов 2018-жылдын 20-октябрында Орусиядан кармалып өлкөгө жеткирилген. Башкы прокуратура ага $150,000 алдамчылык менен алган деп өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык беренеси менен иш козгогон. Бишкектин Октябрь райондук соту Икрамжан Илмияновду 7 жылга кесип, үй мүлкүн конфискациялоо боюнча өкүм чыгарган. Анжелика, деги бутто суулар токтойбу? Бардык фонддордон кеттим. Алтынай апама ажоонун тизмесине кирдим. Кимдер тизмеде бар экенин билбей эле айтканым бар. Макул, барып кел, деди. Бир мактоо кагазын алган жокпуз. Эгерде берсе, мен фонддун атын айттырат элем, деп жазды ал. Ошондой эле бардык фонддордон кеткенин, эми эч бир фондко кошулбай, өз алдынча муктаждарга колдоо көрсөтө турганын айтты.
Назира Айтбекова: денем көрүнгөн сүрөттөр каалооңорду аткаргыла, капастан чыккыла деген чакырык. Белгилүү теле алып баруучу Назира Айтбекова денеси көрүнгөн сүрөттөрдү түшүндүрүп берди. Жандарым менин, денемдин учу көрүнсө денеси менен тоскусу келген жандарым менин, жаманды жуутпай көкүрөгү менен коргой туруучуларым, жакшы көрөм силерди. Биз өтө эле эрежеге чырмалып алып, мыйзамдардын торуна түшүп, көкүрөктүн каалоосун четке кагып жашап келе жатыптырбыз. Намыс, эл эмне дейт, уят деп атып эле далай бактыбызды садага чаптык. Жалганбы? Кимиңер ушул сөздөн тышкары чыгып, бактыңар үчүн күрөшүп, каалооңорду аткардыңар эле. Денем көрүнгөн сүрөттөр, ээн баштык, тентектик, жеңил ойлуулук катары көрүнгөн. Мейли, бирок максатым мээңердин кыртышына жаңы нейрондун чынжырасын пайда кылуу, жан дүйнөнүн эркиндигине үндөө, каалооңорду аткаргыла, капастан чыккыла деген чакырык. Өмүр бою кайталоодон жашообузду ар бир кадамы, мүнөзүбүз автоматтык көрүнүшкө түшүп, бир нейрондук чынжырчаны өмүр бою кайталап жашайбыз. Ошону туура деп эсептейбиз. Элестеткиле, көнгөн адаттарыңарды өзгөртүп, өзгөчө ойлонуп көрсөңөр да, өмүр бою жылаңач дене, уят деп келе жаткан ойду ыргытып салып, башка нейрондук чынжырчаны түзүп көргүлө. Мисалы искусство, сулуулук, жаштык деп көргүлө. Кандай болду? Көкүрөгүмдүн үн кайталанма жашоодон чыккыла, ойгонгула деп атат. Элдин канына терең сиңген кайталанма сценарий жана доордун сценарийине коошпой турат. Бул силерге жат көрүнүш болгон неме. Менин коңгуроом, көңүлүмдөгү көксөөм бүгүн түшүнүксүз болор, бирок учуру келгенде менин тереземен да баш багасыңар. Жакшы көрөм силерди деп Назира Айтбекова билдирүү жазып чыкты. Белгилей кетсек, алып баруучу буга чейин жылаңачтан деген сүрөт жарыялап билдирүү жазып чыккан. Ал коомчулукта катуу болуп Назира Айтбекова сынга алынган. Көпчүлүгү алып баруучу кыргыз кыздарын тескери жакка үндөп жатат деген пикирлерин калтырган.